Салам достор, биздин каналга куш келипсиздер. Бүгүн сиздерге дагы фиалка жөнүндө айтып берейин дедим. Фиалканы кандай отургузуш жөнүндө. Ал үчүн сиздерге кичинекей көрсөтүп аласыздар. Кичинекей. Фиалканы бүгүнкү отургузганда суунун ичинде тамыр чыгара алган фиалканы отургузабыз. Мына тамыры чыкты. Ал үчүн сиздерге пенопласт керек болот. Пенопласт ошого жыртык тешикчесин көрсөтүп коебуз. Анан кийин грунт керек болот. Грунт для фиалкалар үчүн. Ортосуна кичине тешикче кылабыз дагы. Фиалкабызды тамырынан мындай кылып отургузабыз. Отургузуп, жумшак эле кармап коебуз. Бүгүн суу куюштун кереги жок. Комнатадагы температура бирдей болсо, сыртта тура берген эле жакшы. Эгерде комнатадагы температурабыз перепад болуп ысык суук боло турган болсо, биринчи күндөрү бир кичинекей прозрачный салофан мешокко кийгизип коебуз. Прозрачный салофан мешокко кийгизип байлап, аба кирбегендей кылып коебуз. Мындай болгон болду. Эми сиздер отмечать этип койсоңуздар болот бүгүнкү числону жазып койгонубуздун себеби, биз бүгүн отургузсак, бул бир айда, может 2 айда бутон алып чыгышы мүмкүн. 13, 11. Бир айда, 2 айда карап турасыздар. Анан өскөн фиалка, отургузулган фиалка бир ай, 2 ай ичинде мындай бутон жалбырак чыгарат. Чыгат. Бул бир усул болду. Фиалканы отургузуунун дагы бир жолун көрсөтүп берейин деп атам. Ал фитильный полив деп айтылат. Фитильный поливди кылыш үчүн сиздерге мындай сырты донышкасы ачык гүлчелек керек болот. Анан обыкновенный эле одноразовый стаканчик. Андан кийин мындай болгон жип. Пакта жип болот. Мындай суу жута турган жип болуш керек да. Ушундай кылып отургузабыз. Аны отургузуш үчүн биз бул усулда фиалканы сууга салбай эле, сразу эле жалбырагынан отургузайлы. Момундай фиалка өстү, үйүңүздө бар. Эми бул жерден жашынакай жалбырак тандап алабыз. Ал жалбырак эч кимге мешать этпегенде, гүл ачылганда эң акыркы жалбырактарды албайбыз. Жаңы чыгып кеткен жалбырактарды дагы албайбыз. Ошондо бизге дени сак жалбырак керек болот. Дени сак жалбырак, мына жалбырак экен. Аны колуңар менен эле монтип акырын кесип койсоңор болот. Кесип койгондон кийин бир 15 мүнөт, 10 мүнөтпү, 5 мүнөтпү кармап турабыз. Мындай болуп кармап турдук. Эми ошол диаметри момундай болгон 4. Ортосунда жыртыкчалары бар. Атайын сатылат. Гүл саткан магазиндерден алсаңыздар болот. Анан одноразовый
стакан. Бул деле магазиндерде сатылат. Алынган жипти өткөрөбүз. Алынган жипти өткөрөбүз мындай кылып. Өткөрүп, бул жагынан тартып чыгарабыз. Чыгардык, бир жагы салбаңдап турат. Эми мурдагыдай эле буга да пенопласт салабыз. Пенопласт салдык. Грунт салабыз. Топурагыбыз ошол эле топурак. Фиалкалар үчүн атайын даярдалган топурак. Сындырып алган жалбырагыбыз, аны 5 мүнөт туруп турду. Ошол даярдалган топуракка отургузабыз. Фитильный полифтин бир жакшы жери одноразовый стаканга суу куйдук. Эми отургузулган фиалкабызды бияка салабыз. Бул фиалкабыздын суунун ичкенин бияктан контроль кылып турабыз да. Кандай суу ичти, кандай ичти. Суусу ичип бүткөндөн кийин дагы алып туруп суу куюп коебуз. Бул экинчи усул фитильный полиф деп аталат. Мындай отургузган фитильный полиф менен отургузган. Суусун ичип бүттү. Бөгөн суу куюп коебуз. Сууну куюп койдук. Бул суу карап турасыздар да, кайсыл мезгилге жетерин. Фитильный полиф бул дагы. Бул горшогу чоңураак, стакандары чоңураак. Суу куюп койдук. Міне бүгүнкү видеобуз бүттү. Гүл өстүрүңүздөр. Гүлдөр маанайды көтөрөт. Келерки видеолордон жолукканча саламатта болуңуздар.